15 жылдан бeri тазалык ишканасында иштейм. Ошол күндө тазалайбыз, күндө мусор. Элделе кичине өздөрүн сыйласа. Бүгін президентіміздің жарлығы бойынша ишембилик жүргүзүп жатабыз Балык шаарынын аймагында. Мынакей биз азыр Аманбаева көчөсүнүн аркы өз берки өзүн тетиги Ананьева көчөсүнөн бери тазалап келатабыз. Ички иштер бөлүмүнүн жигиттери менен могул жактын баарын ошол ишембилик өткөрүп жатабыз. Ушул Аманбаев көчөсүнүн өйдө жагында, ушу банянын, бул Асман банясынын өйдө жагында жанагы курулуштан чыккан жанагы материалдар аябай көп экен. Эмне үчүн ушул цементтердин калдыктарын, топурактарды, мусорларды ушул жердеги жашоочулар, может быть, этаждагы жашаган жашоочулар эмне үчүн ыргытат да, ошол аябай жүрөктү оорутту да. Көбүнчө салафан пакеттер чыгып атат. Салафан пакет жанагындай тез бышуучу тамактардын сырттары. Эми ушу жалпы келген конокторго, жалпы эмелерге кайрылып кетет элем. Ушу жолдун жээгине ушу ичкен тамак аштарын бүт өстөрү менен эле салып кетип эле, ушу мусорный ящикке таштап эле жолдун жээгине таштабай кетишсе жакшы болмок эле. Жашаган жерибизди, жүргөн жерибизди таза кармаш үчүн өзүбүз таза болуш керекпиз. Анан өзгөчө ушу Балыкчы шаардын больницасынын жанында тегерегинде дагы ушу ар бир кардарга каалап келет элем, ушу таштандылыны таштабай, өзүн татынакай таза кирип, таза чыгып кетсе, биз да ыргытпай, тамекини биздин багы таштачу жерлер бар, мусоркалар бар, урналар бар, ошолорго кагаздарын, урнаны ар ким өзүнүн аркасынан тазалап турса эле, мен ойлойм, баарыбыз шаарыбыз менен таза болот болчук деп. Ары бери өткөн жүргүнчүлөрдү айтар сөзүм бар эле. Абдан көп мусорда, абдан көп пакеттер. Анын ичинде памперстер да бар, ар кандай пакеттердин калдыктары жатат. Чакырып кетет элем, урматтуу биздин ушу көл өрөөнүнөн өткөн туристтер, айдоочулар, жолчулар терезеден алып туруп ыргытат окшойсуңар. Абдан көп да, бул экологияга абдан көп зыян келтирип атабыз. Баклажка, кагаз жалаң эле. Бумага, ошондойлор кагаз, баклажка. Жол жээгиндеги бүт ошо кагаздар көбүнчө, баклажкалар. Ары бери өткөндөр эле машинеден ыргытып атат да. Биз такай ушу 6-күн сайын субботникке чыгабыз. Такай ушуларды 6-күн сайын ушу толуп калат, кайта эле теребиз. Кайра тазалган жери бар? Кайта эле мына өткөн 6-күнү чыктык. Эми бул 6-күн сайын негизи эле эми субботникке чыгабыз. Жайкысын ушу Көл областына келе эс алып аткандар мусорларды ыргытпай таштандыларга таштап кетсе жакшы болмок да. Ато аябай мусор экен, бүт баштык да көбүнчөчү. Келечегибизди ойлоп, бир таза шаарда, таза өлкөдө жашаганга умтулсак, мына пакеттерден, салафан пакеттерден отказ кылып, кагаз пакеттерге өтүп, өзүбүздүн экологиябызды таза сактаганга аракет кылсак деп үгүттөп кетет элем да. Эшигин көрүп төрүнөт дейт. Балыкчы Ысык көлүнүн дарбазасы болгондуктан келген турист, келген коноктор дагы ушу башталыш эле ушу балыкчыдан башталып анан кетет. Балыкчы шаарыбыз таза болсо Ысык көлдүн тазалыгын билгизет.